Саламатсыздарбы, урматтуу Маралдын угармандары жана биздин 24 ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, ошондой эле биздин Facebook колдонуучулар. Эфирде Тарбияда танапис жок программасы. Бул уктуруу Кыргыз билим берүү академиясы менен Маралдын биргелешкен долбоору. Бүгүнкү берүүдө биз ата жана уул, эне жана кыз тарбиясы жөнүндө кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери Бермет Алымбаева, саламатсызбы? Ошондой эле педагогика илимдеринин кандидаты Элизада Сабырова айым катышат. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Кыргыз коомчулугунда деги эле ошол негизи айтып жүрүшөт, мисалы, өз балаңдын кандай болушун кааласаң, өзүңдүн кадамдарыңа маани бер. Анткени балаң сени көрүп үлгү алат депчи. Бала көргөнүн кылат деп айтып жүрөбүз биз кыскача аны. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ата менен баланын, эне менен кыздын ортосундагы тарбия кандай болушу керек? Бермет айым, сизден баштайлыбы? Үй бүлөнүн эң кымбат асыл ыйыгы, жашоонун пири бул бала дейбиз. Бала чынында ата эненин сүймөнчүгү, ортодогу данекери, өйдөдө өбөгү, ылдыйда жүлүгү дейбиз. Ошол себептен бала үй бүлөдө баягы алгачкы өсүп өнүгүүсү, тарбиясы үй бүлөдө өсөт. Ата эне баланы жараткандан кийин сөзсүз түрүндө аны жакшы тарбия бериш керек, татыктуу. Адам кылып, коомго өстүрүп, тарбиялап бериш керек. Атанын тарбиясы эмне үчүн керек деп биз негизи көп ушул суроолор берилип атат да. Тарбия деген бул катуу көзөмөл эмес. Ал деген туура багытка берүү деп ойлойм да. Эркек жашоонун түндүгү дейт. Ал эми аял киши аны тиреп турган түркүгү дейбиз. Ал эми ортодогу жайылып турган кереге бул жашоо, бул үй бүлө дейбиз. Эгерде ушул үй бүлөнүн бүтүндүгүндө тарбиялоодо бирөө эле кемип калса, демек бул үй бүлө кандай деп айтсак баягы баалуулугу жоголот го бул үй бүлөнүн. Ошол себептен ата дагы үй бүлөдө тарбиялоодо бала дагы керек, эне дагы керек да. Баягы көпчүлүк айтышат, кыз баланы эне гана тарбиялаш керек. Ал эми ата эркек баланы гана тарбиялаш керек деп. Бул мен ойлойм туура эмес го, менин оюмча да. Анткени баягы экөө тең азыр ата дагы тарбиялоодо, эне дагы бирдей укугу бар да, экөө тең бирдей тарбиялаш керек. Мисалы, атадан баштайлы. Ата бул үй бүлөнүн кожоюну, башчысы. Ал деген эң бийик адам деп эсептейбиз, жакшы үй бүлөлөрдө. Эне сыйласа атаны, демек балдары да сыйлайт. Эркек бала болобу, кыз бала болобу, атаны сыйлайт да. Ошол себептен эң биринчи атанын тарбиясын алсак, кыз балага кандай тарбиялаш керек? Баягы кызды жакшынакай сөзү менен, кыздын деле баягы атада мукташтыгы бар бир тарбиялоодочу. Мисалы бир өзүнүн ички дүйнөсүндөгү бир көйгөйлөрүн айткысы келет, ошону тыңшап укса жакшы. Ага жакшы мамиле кылса кызына, кыз бала баягы атасын идеал катары тутуп калат да. Эгерде үй бүлөдө ата эмне, ал деген үй бага турган кожоюн деп айтып атпайбызбы? Ал деген балдарына жакшы тарбия, таалим берсе, аялын сыйласа, ушунун баарын балдар, эркек бала болобу, кыз бала болобу көргөндөр атаны аябай сыйлап, идеал катары тутуп калат. Анан бараарына жеткенде кыз чоңойгондо, ал дагы ушу атамдай күйөө тапсам дейт да. Анткени ал идеал катары тутат атасын, анан ошондой издей баштайт. Ал эми эркек баланы болсо, ата мекенди сүйгө, жерди сактоого, элин эметкенге, анан көбүнчө эмгекке басым көбүрөөк кылыш керек. Анткени эркек бала дагы келечекте ата, ал дагы бир үйдүн кожоюну болот, үйдү бага турган болот. Ошондой жагынан тарбиялаш керек го деп ойлойм да. Анан ошондой учурда баягы ата, эне экөө тең эркек баланы да, кыз баланы да тарбиялаганда, бул балдар бактылуу балдар деп ойлойм да үй бүлөдө. Бул балдар татыктуу, ыймандуу, ырыскешиктүү, жакшы балдардан болуп тарбияланат. Бекеринен айтылбайт да, эгерде үйдүн аялы баягы түркүгү болуп, үйдүн баарын аял киши кармап турса, эркек анын жардамчысы болот. Бул жерде мындай деп айтсак болот да, баягы жакшы эркектин аркасында акылдуу аял турат деп. Ал эми азыр акыркы жылдары баягы кожойке ата дегендер да чыгып атат да.
алар баягы үйдө отурат, эч жерде иштебейт, бүт баягы кара жумуштун баарын же болбосо акча тапканды аялына эметип коет да, жүктөп коет. Анан аял киши байкуш эртеден кечке чейин же базарда жүрөт, же иште жүрөт, бир жерде акча табайын, үй бүлөмдү багайын деп. Анан мына ушул жерде кандай тарбия көрө алат балдарчы? Бала сөзсүз түрүндө үлгү деп коебуз, ата эненин үлгүсү. Ата эне кандай иш кылса, кандай эмне кылса, ошонун баарын үлгү катары өзүнө тартып алат да. Демек биз бул жерде айтсак болот, мисалы ата эненин кесибинен тарта, анын жүрүм туруму, кандай иштеген иши, жумуш графигинен тарта балага өтө таасир берет деп. Элизада эми сиз айтсаңыз, мисалы, эми турмуш деген ар түрдүү болот. Бирөө атасынан эрте ажырайт, бирөө апасынан дегендей. Ал нерсе эми балдардын деги эле адамдардын колунда болбогон нерсе болуп калат кээде. Мындайда мисалы атасы жок, жалгыз бой энелерибиз бар, баласын тарбиялаган. Алар кантиш керек? Ошол жогоруда Бермет айым айтып кеткен, мисалы ата өзүнчө бир эрктүүлүктү үйрөтсө, патриоттуулукту үйрөтсө, ал нерсени кантип толукташы керек деги эле айым ошол нерсени бере алабы? Рахмат сурооңузга. Бул жерден мен айта кетет элем, мен Бермет айымдын сөзүнө кошуламын. Сөзсүз түрдө бул баягы ата эне баласына үлгү гана болуш керек экен да. Биз кээде балдарга айтабыз да, баягы буну кылба, тигини кылба депчи, а бирок ата эне өзү ошол нерсени кылып туруп, туура эмес ишке барып туруп, анан баласына айткан сөз бул эч качан балага таасир бербейт экен да. Сөзсүз түрдө ата эне бул деген баягы үлгү болуш керек. Ата эненин баскан турганы, ата эненин сүйлөгөнү, ата эненин жасаган мамилесине карата бала ошону көрүп өсөт экен. Өзгөчө баланы баягы кичинекей кезинен баштап туура тарбия бергенге үйрөтүш керек экен. Аны жоопкерчиликке үйрөтүш керек экен. Мисалы, биз байкасак, Япониянын баягы билим тарбиясын алып көрөлүчү, баланы деген тазалыкка үйрөтөт экен. Мисалы, ыймандуулукка үйрөтөт экен. Өтө чегинен ашырбай эркелетүү деген нерсе жок экен да. Биз кээде чегинен да эркелетип, ашыкча баягы эркелетип салат экенбиз да. Ушул нерсе дагы бизге азыркы учурда көп мындай көйгөйлүү проблемалар болуп келатат да. Анан баягы сиздин сурооңуз, аталар жок энелер кантип тарбия берип атат депчи. Көп учурда мисалы мен көп ушундай баягы ситуацияларга кезигип калып атам да, атасы жок. Бул ата деген мээримди көрбөгөн, эми баягы ажырашып кеттүү деген бул башка нерсе экен да. Анан атасынан эрте ажырап калган балдарда абдан баягы көйгөй маселе, атанын сагынычы, атанын баягы ар бир мисалы жоро жолдоштору ата жөнүндө айтып атса, дейт да, бул ата деген кандай ыйык экенин баягы мага бир келгендерден неме кылып калгам да. Атаны мен мисалы деген элдердин атасын көрүп ушунчалык кызыгамын, атачалык мээрим. Мен ошол жакшы адамдардан үлгү алганга аракет кыламын дейт да. Мисалы жанагы немедеги бойдогу чыккан баланы айтат да, көбүнчө ошол баланын мисалы атасы өлүп калганда канчалык деңгээлде жан тренер катары карап не этпеди, ошол атасы канчалык өлүп калганда канчалык ыйлаганын баягы кайгыруу менен айтып, ошол нерсе болот экен да. Баягы көрсө атасы жок энелер абдан кыйынчылыкка көп дуушар болушат экен. Жалгыз тарбиялоо өзгөчө өспүрүм учурунда кыйынчылыктар көп болот экен. Бала баягы переходный возраст деп коет, ошол кезде туура тарбия берип, мисалы деген баланы деген баягы айтабыз го, атанын дагы эненин дагы мээрими керек болуп атат деп атпайбызбы? Ал кезде атанын мээрими жок, көбүнчө энелер эрке өстүрүп коюшу мүмкүн экен да. Баягы акча, материалдык жактанбы, кайсы эмне болбосун баардыгын берип, ушул балам эч нерседен кем болбосо экен деп өстүргөнгө аракет кылышат экен. Бул дагы туура эмес экен да. Көрсө сөзсүз түрдө баягы туура тарбия бергенге аракет кылыш керек экен. Орто жолду кармаш керек экен деген ойду айткым келет да. Ушул жерден да ошол тарбия берүүдө деги эле билим берүүдө дагы да кайсы бир деңгээлде алгачкы жоопкерчиликти ким алышы керек? Бизде көбүнчө бул нерсе апаларга жүктөлүп калгандай. Негизи ким алыш керек? Бермет айым, сизден баштайлы. Мен ойлойм, бул жерде экөө тең тарбиялаш керек. Бир эле энеге коюп коюу ал туура эмес го. Анткени ата аткара турган милдетти, атанын өзүнчө бир ролу бар, милдети бар. Анын баарын апа аткара албайт да. Ошол себептен экөө тең тарбияласа, экөө тең жакшы бир өзүнүн бир акыл сөздөрүн айтса, бул жерде бала мындай аябай тартиптүү, ыймандуу деп айтып кетпедимби? Жакшы тарбияланып өсөт эле да.
мисалы ошо Илзада Сыдыковна айтып кеткендей, мен ушул жерде бир эмеге эметким келет да, баланы чынында өтө эркелетип, баягы акча жагынан, каражат жагынан ал керек эмес, сөзсүз кийим керек, тамак ашы керек, бирок башка жагынан тарбия артта калып атат деп атпаймынбы? Бул жерде аталар, энелер көбүнчө азыр акыркы жылдары баягы чет мамлекетке иштеп кетип атышат, Россияга иштеп кетип атышат, мигрант болуп кетип атат да. Анан мен ушул жерден ойлойм да, баланы ата энечилик эч ким тарбиялай албайт. Мисалы, жакшы болобу, жаман болобу, билимдүү өзүнүн ата энеси гана жакшы тарбия бере алат да. Анткени деген алар чет мамлекетке баласын ойлобой кетип аткандан кийин тууган уругу же башка адам ошондой тарбия бере алабы? Ата энеде эч качан бере албайт да. Ошол себептен талаада жүргөн ата эне баласын ойлобосо, кыз бала өзгөчө азыр бул акыркы жылдары кыз бала жөнүндө да көп мындай актуалдуу болуп атпайбы ушул суроо? Тарбия начар болуп атат кыз баланыкы деп. Көчөдө мен деле кээде көрүп калам да, баягы алжың мындай кечирип койгула, баягы туура эмес жүрүм-турумдагы. Жүрүм аябай туура эмес, каткырышып, катуу сүйлөп. Бул жерде мен ойлойм, ошо мигранттын балдары болуш керек. Эненин тарбиясын көрбөй калган кыздар болуш керек да. Эненин тарбиясын алган кыз эч качан андай болбойт да. Ал ыймандуу болот, акыл эстүү болот, жүрүм-турумун, өзүнүн маданиятын сүйлөгөн карайт да. Кыйкырып, өкүрүп кээ бир кыздар, мен даже кээде уялып кетем да ошо эмелерде. Анан бир өзүмдүн тажрыйбамдан, практикада баягы окуучулар менен сүйлөшүп атканда, студенттер менен сүйлөшүп атканда, ошо кыздар да, балдар да көбүрөөк айтат да, жаныбызда ата энебиз болсо, мейли алар бизге акча таап келбесин, мейли ачка бололу, мейли суу менен нан жейли, бирок ата энебиз дайыма жанымда болсо деп. Анан бир кыздын ыйлаганы эсимде да, кичинекейинде ата энеси Россияга таштап кетип калыптыр да. Анан 10-класс окуп атканда келген экен. Анан келип, мен чынында тааныбай калдым деп атпайбы? Анан мен сенин апаңмын дегенде, мен ушунчалык жиним келип кетти дейт да, кыз айтып берип атат да, ыйлап. Ушул убакка чейин атам болуптур, кетип калсын. Сиз энелик мээримиңизди балдарыңызга чачпастан бизди таштап, көрүнгөн туугандарыңыздын үйүнө таштап коюп кетип калдыңыз. Мен сизди көргөн жокмун ушунча жылдан бери. Анан каяктан тааныйм сизди? Мен сиздин энелик мээримди көрбөй калдым депчи. Андан көрөк мен ачка калсам да, кийимим жыртык болсо дагы, сиз менин жанымда болсоңуз жакшы болмок деп, мен апама аябай таарындым деп ушинтип ыйлап айтып берди эле да. Азыр ушундай ситуациялар аябай көп болуп атат да. Анан ошол себептен мен ойлойм да, баягы балага, мейли кыз балага, өзгөчө кыз балага эне дайыма жанында болсо, тарбиясын берсе, өзүнүн акыл сөзүн айтса, кичинекейинен баштап кыз баланы өзгөчө өзү эмне билген болсо, ошонун баарын үйрөтсө, жашынакай келечекте кыз бала эне да, ал да өзү башка балдар тарбиялайт. Ошол себептен кыз баланы бүт баарына үйрөтсө, кичинекейинен эле алганыбызда, мына 3 жаштан баштап тарбия деп атпайбызбы? Кыз баланын өзүнүн кеч деп айтып атабыз. Даже кеч деп айтып атышат. Кыз баланы өзгөчө эне кандай кылып тарбиялаш керек? Мисалы, оюнчуктарын, көп балдар оюнчуктарын чачып коюп кайра жыйнагысы келбейт да. Ошону кошо ойноп, чогуу жакшы сөз менен урушпай, кыйкырбай, жашынакай сөз менен кошо жыйышып, күндө ушул эме кайталана берсе, бала да ошого көнөт, тазалыкка көнөт. Ордун жыйнаганга үйрөтсө, анан кичине чоңойгондон кийин кыз баланы үйдү тазалап, тамак бышырганга, өзүнүн кийимин таза кармаганга үйрөтсө, бул кыз бала күндө бир ишти кыла берсе, кийин турмушка чыкканда дагы эч кыйналбайт. Жаман ат да болбойт да, баягынын апасы ушундай болчу деген сөз тийбейт кыз балага. Мен ошону айтып кетет элем да. Мен ушуга кошумча дагы айта кетейинчи. Мисалы, биз айтып атпайбыз, 3 жашка чейин баланы тарбиялоо бул кеч болуп калат. Чындыгында ошол нерсе туура экен да. Баланы даже багы 2 жаш үйлөнүп атканда ошону пландаш керек экен да, үйлөнүүнүн алдындачы. Экөөбүз үй бүлө кура алабызбы, бала тарбиялай алабызбы деген сыяктуучу. Себеби деген азыркы жаштар көбүнчө бала тарбиялоо эмес, багы өзү оюн карак болуп, өзү багы бала болуп, бала тарбиялаганга мындай кудурети жетпей атат десем айтсам болот да, туура болот. Баланы ошо боюнда болгондон баштап бала менен сүйлөшүш керек экен. Ичинде болгон кезден баштап бала менен сүйлөшүш керек экен да. Мен ушуга мисал катары, мен бир аял боюнда бар кезде эле ал деген манас укканды жакшы көрүш керек.
кечке отуруп манас окучу экен да, бала төрөлгөндөн кийин ошол бала өсүп кичине чоңоюп сүйлөй баштаганда уже манас айта баштайт экен да. Мына ушул нерсе көрсө балага көп таасир берет экен. Көбүнчө классикалык музыка окуш керек экен, бала менен сүйлөшүш керек экен. Мына ошондо бала жакшы гений балдарды алып чыга алат экенбиз да. Анан баягы биз кээде айтабыз да, балдар чоңоюп калса деле, кое тур бала чоңойсун, биз тарбия бергенге убакыт жетет дейбиз да. Көрсө биз ал кезде уже абдан кечигип калат экенбиз ал нерседенчи. Ошон үчүн балага мен ойлойм кичинекейинен баштап баардык нерсени үйрөткөнгө аракет кылыш керек экен. Биз кээде айтабыз да, бул кичинекей бала түшүнбөйт депчи. Жок, ал балага биз чоң мамиледе кылышыбыз керек экен, бирок андан ошондой жооп күтпөшүбүз керек экен. Себеби деген балага канчалык чоң адамдай мамиле жасай берсең, бала ошол нерсеге көнөт экен. Биз кээде баланы кичинекей баланын тилинде сүйлөп коебуз, же болбосо кичинекей баланын мамилесинде мамиле кылып коебуз. Анын баардыгы көрсө туура эмес экен, баланын өсүп өнүгүшүнө абдан мындай терс таасирин тийгизишет экен. Ошон үчүн мен айтар элем, мына жаштаргачы баягы баланы өсөрдө баягы эң биринчиден ата-эне үлгү болуш керек. Ата-эненин баягы жүрүм турумуна карата анан өсүп өнүгөт экен да. Ошон үчүн ата-эне биринчи. Жанагы эне мектеби дегендер ачылып атат, мен ушул нерсеге абдан кошулат элем да. Ушул нерселерди көп жайылтып, өзгөчө мына жаштарга үйлөнөрдүн алдында мейли окуу катары окутулсун, киргизилсин программаларгачы. Анан бала ошол нерсени жаштар тажрыйба алгандан кийин анан баланы туура тарбиялайт болуш керек деп. Эгерде мисалы үй бүлөдө жакшы тарбия берсек, анда биз баягы коомубуздагы жакшы адамдарды тарбиялай алабыз да. Мындайча айткандайчы. Кичинекей мамлекет демек тарбиялуу тартиптүү болсо, анда чоң мамлекеттерде чоң мамлекет сөзсүз түрдө анда тарбиялуу болмок. Сиз айтып кеттиңиз, жогоруда мисалы балдарга чоңдой мамиле кылыш керек депчи, анан бирок аларга мындай бир милдеттерди арта салып, ошол туура жолду кандай кармаш керек? Мисалы айрымдар айтат, бала көп эркелеп кетпеш үчүн уруп койсо болот деп. Кээ бирөө айтат, жок, аны кол көтөрбөш керек. Баарын түшүндүрүп айтыш керек деп. Буга мисалы кээде ата-энелердин баягы эмеси жетпей калат, чыдамы жетпей калган убактар кездешет да. Анан мындайда ата-эне өзүн кантип алаксытышы керек? Мисалы, бул менин балам, аябай сабырдуу болоюн деп. Демек, өзгөчө бир сабырдуулукту талап кылган бир мындайча айтканда жумуш болуп атат да, бала тарбиялоо. Мен мисалы ошол нерсеге айтып кетсем, мисалы Японияда айтылат экен да, мен көбүнчө ошол Япониянын тарбия талимине абдан мындай кызыгам дагы, анан көбүрөөк окуйм да. Анан ошол Японияда талим тарбия 5 жашка чейин баланы кандай кылып өстүргүлө дейт да. Мейли ал деген доска, фломастер, там ручка менен немен баарын чийип салсын, бирок силер унчукпагыла, мейли баткакка жатып алсын, ага унчукпагыла деп айтышат экен да. 5 жаштан уже чоңойгондон баштап 14 жашка чейин баланы кадимкидей уже катуу кармап өстүрүш керек дейт. 15 жашка келгенде бала өзү эле мындай өнүккөн, калыптанган инсан болуп калыптанып калат дейт да. Анан ошонун негизинде мисалы бизде деле ошол нерсени азыркы күндөрү баланы урбаш керек, сабабаш керек, балага туура тарбия бериш керек. Буну да колдоймун. Бирок кээ бир учурда бала чектен да чыгып кеткен учур болот. Анда кичине какыс кукус кылып коюш керек. Мисалы, мен ал нерсеге багы өзүм оюм менен кошулам да, ошондой нерсегечи. Анан өтө эркелетип дагы. Мисалы, дагы бир нерсени айта кетсем, Кытай өлкөсүндө балдарды эч качан эркелетишпейт экен. Алар бардык нерсени түшүндүрүү менен, айтуу менен гана балага жеткире алат экен. Ошон үчүн аларда мисалы бизде деген көчөдө, супермаркетте бала деген бир нерсени капризин иштетип, талашып, ыйлап, чыңырып атса, биз кээ бир учурда аны сабап да коюшубуз мүмкүн экен да. Эми жаш ата-энелерчи сабап, уруп, көрсө ошол нерсени сен үйдөн кичинекей кезинен башташың керек экен да, туура тарбияны бергенгечи. Мисалы, ошол нерсеге баратканда дагы балам көчөдө, мисалы, ошолордун мага тарбия методу жакканы, алар деген мисалы бир жакка чыгарда сөзсүз түрдө бала менен сүйлөшүп алат экен, биргелешип, макулдашып алат экен. Мисалы, бияка барганыбызда балдарым мындай кылабыз, көп мындай чыр салбайбыз. Анан ар бирөөсүн түшүндүрүү менен гана алар айтып балага жеткире алат экен. Мүмкүн биздики ушул нерсе баягы кыргыздарда көбүнчө эркелетүүнүн негизинде дагы биз туура эмес тарбия берип алат окшойбуз да балдаргачы, жаштар. Анан ошон үчүн балдарыбыз капризничетип, жаман нерсенин баардыгына көбүрөөк барып, анан кийин ал оюн чоңойгон сайын эмне андан да уже талабы да чоң боло баштайт да, баланын требованиясы, мындай
немеси дагы ошончолук көп болуп, мен айтканымды кыла берет турбайбы деген ой буларда пайда болуп калат экен да. Ошол нерсени мен айтат элем, кичинекей кезинен туура тарбия берүүгө, туура сүйлөшүүгө, баягы урбай сабабай деле туура тарбия берүүгө болот деп ойлойм да. Бермет айым, сиз айтсаңыз, мисалы жогоруда Элиза айым башка мамлекеттердин, ошо Япониянын, Кытайдын мисалында алардын тарбиялык ыкмаларын айтып кетти да. Деги эле башка улуттун ыкмаларын тарбия берүүдөгү биздин кыргыз элини колдонуу канчалык туура? Анткени улуттук баалуулук, улуттук көз караш деген маселе да бар бул жерде. Биз же болбосо бул чектен чыгып, азыр эми ааламда ушул процесси дүйнө аябай кичирейди. Мисалы интернет менен каалаган жерибизге барып келип атабыз да. Бул жагынан алганда, мисалы чет элдик ыкмаларды колдонуу, сиз кандай карайсыз? Кандай чек менен колдонуш керек, андагы каалап аткандай? Ошол улуттун өзүнө жараша бир балким айырмачылыктар жаралышы мүмкүнбү бул жерде? Мен ойлойм да, ар бир улуттун өзүнүн бир, кыргыздын деле өзүбүздүн каада салтыбыз бар, эң жакшынакай. Анан улуттардын баягы башка улуттардын бүт эле тарбиясын ала бериш бул туура эмес го. Анткени деген ооба, Элзада Сыдыковна айтмакчы, баягы Япониянын, Кытайдын эң жакшы гана эмелерин алыш керек деп атпайбы? Япониянын ошо мага дагы ошол жери жагат, баланын тарбиялоодогусунчу. Тазалыгы жагат. Баланы кичинекейинен баштап тазалыкка үйрөткөнү. Сылык мамилеси. Кытайдын мисалы ата-энеге каяша айтпайт экен. Ата-эне кандай сөз айтса, бала ошол закон сыяктуу экен да, ошону кабыл алат экен да. Анан ошол жактарын алса, ал эми биздин өзүбүздүн кыргыздын улуттук, мен илгерки өзүбүздүн мен өзүмдүн жаш кезимдегини алсам, бизди ата-энелерибиз кандай тарбиялаган? Мындай дейт экен го, бала деген бүт жашоодогу тарбия алып атканда бүт жашоодогу нерсени көрүш керек. Чөп сыяктуу дейт экен да. Чөп деген жанды да көрөт, ысыкты да көрөт, баардыгын көрөт. Ана бала дагы ошондой. Ал деген өтө аны деп азыр көбүнчө азыркы жаш энелер аябай атпайбы баланы? Койбу, суук болуп калат, суук тийип калат, үйдө отурсун, эшикке чыкпасын деп. Бул туура эмес го. Жаш энелерге айтарым да, баланы тарбиялаганда бала деген баардыгын көрүш керек. Суукту да көрүш керек, эшикке чыгыш керек, атасына жардам бериш керек, мисалы кар күрөш керек, же сарайларын тазалаш керек. Кыз бала болсо деген кээде эшикке чыгып кир да жайса болот, мисалы ушундай да. Ал деген суукту да, ысыкты да баардыгына чыдамкай болсо, кийинки келечегине жакшы да. Анан мен ойлойм, ошо кыргыздын ушул улуттук өзүбүздүн каада салтыбыз дегеним, мисалы ар бир үй бүлөдө өзүнүн бир жакшы каада салты бар, бири-бирине окшошпогон да үй бүлөнүн. Мисалы мен өзүбүздүн үй бүлөнү алып кеткенде, эми көп үй бүлөлөр бар да бири-бирине бири окшошпогон. Мисалы мен балдарымды кичине кезинен мындай кылып тарбиялаганда, ата-эне биринчи дастарконго отурмайынча, бул өзүбүздүн үй бүлөлүк адеп да, дастарконго отурмайынча балдарым отурбайт. Биз атасы экөөбүз отургандан кийин, тамакты ыстегенден кийин, анан балдарым тегерете отуруп тамак ичишет да. Бул өзүбүздүн жаш кезинен, балдарым кичинекей жаш кезинен бери келаткан адебибиз. Муну балдарым баары кабыл алып, мына азыр ар ким үй бүлө күттү, өзүлөрүнүн үйүнө ошону эметип атат да. Анан мен ойлойм, кыргыздын ошол эң жакшы каада салттарыбыз бар, ар үй бүлөдө эметилген. Ошол баарынан бийик болуш керек, ошону биз дайыма кармап жүрүшүбүз керек го. Жаштарга өзгөчө айтарым да. Сиздер жаш деп калдыңыз, анан жогоруда Элза айым айтып кетти, мисалы учурда материалдык баалуулукка өзгөчө артыкчылык берилген заманда жашап атабыз. Тилекке каршы бул айдан ачык эле көрүнүш болуп калып атат да. Анан мисалы көпчүлүк ата-эне эмне дейт? Балам моуну каалап атат, же элден кем калбаш керек, менин баламды эл катары жашаш керек дегендей нерсе менен анан ошол материалдык муктаждыктарын камсыз кылууга өзгөчө артыкчылык берип атып, ата-эне кайдыр бир деңгээлде руханий жактан анын жетилүүсүнө, баюусуна артта калтырып койгондой. Анткени эми артта калтырып койгон деп айтуудан алысмын, балким жумуш деп жүрүп убактысы жетпей аткандыр дегендейчи. Бул жерде орто жолду кантип кармашы керек? Мисалы ар бир айтканын алып берген бул канчалык деңгээлде туура, ошол эле убакта өзүн дагы эми коом улам өзгөрүп атат. Мисалы тарбиянын шарттары да ошого жараша өзгөрүп, ата-эне мурдакы мисалы өзүнүн үй бүлөсүндө өкүнөрдү колдонот, балким кайсы бир деңгээлде, бирок замандын талабына жараша жаңы нерселерди калыптандырууга туура келип атат. Ошол эле бир китеп чыкса аны сатып алып окуш керек болот дегендей. Анан ушул
материалдык байлык балага мыкты тарбия берүүдө канчалык деңгээлде роль ойнойт? Мыкты тарбия бере албайт го. Мен баягы жогоруда айтып кетпедимби? Ооба, материалдык дагы баалуулуктар керек балага. Баягы кийими бүтүн болуш керек, тамак ашы жакшы болуш керек. Бирок үй бүлөдөгү баягы ар бир баланы өзүн да эмгектендирип, акча каяктан келип атат ошону билдириш керек да. Ата-энечи. Анткени эгерде балага жалаң эле каалаганын алып берип, каалаган нерсесин берип акча бере берсе, бала өтө мажурөө болуп өсүп калат, эчтекеге ыгы жок болуп өсүп калат, эмгекке жок болуп калат. Кандай эмгектенип бул акчаны табыш керек билбей, анан өзүмчүлөрөөк да болуп калат да. Бала деген чоңойгон сайын дагы ата-энеси баягы мунун бүт эмесин орундай берсе, мага гана керек, мен гана жашашым керек деген принципте жашап калат да. Милдеттүү катары болуп калат. Милдеттүү катары карап, анан эме да болуп калат да, мындай ата-энени көп сыйлабаган, сен алып беришиң керек, баягы чоңойгондо дагы эме болуп калганы, баягы агрессивный болуп калганы ошондон болуш керек да. Ошол себептен мен ойлойм, ошол ар бир эмени баягы кийинип аткан, ичип жеп атканын дагы ошол каяктан келип атат, ошону кандай табыш керек, ата-эне сөзсүз баланы ошол эмгекке таяп, эмгекке үйрөтүп, ошол акча каяктан келип атканын кошо билгизиш керек да. Ошондо бала баардыгына мындай жакшы көз караш болуш керек. Элизада, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Мен буга кошулат элем, мындай депчи, баягы баланы деген жакшы кийинтүү, жакшы ичинтүү, эң кымбат баалуу буюм алып берүү бул тарбия эмес. Чындыгындачы, тарбия баягы айтат эмеспи, сөз бар эмеспи? Мисалы, баягы жакшы балаң дейт да, жакшы мейли буюмдан калсын, жакшы нерседен калсын, бирок тарбиядан кеч калбасын дейт да. Мейли алардан кеч кала берсин дейт, бирок жакшы тарбиядан кеч калбасын дейт да. Ушул нерсеге мен да кошулат элем, сөзсүз түрдө баланы ошол аркылуу тарбиялоо бул туура эмес. Чындыгында туура эмес. Аны биз чын эле айтмакчы, баягы эгоизм, өзүмчүлдүккө үйрөтүп алат экенбиз. Ал деген кайрымы жок болуп өсүп калат экен да. Бала деген ата-энеге таш боор болуп өсүп калат экен. Мисалы, кээде баягы ошол нерселерди алып берсек эле биз балабыздын баардык жагы түгөл деген бул туура эмес ой экен. Мен айта турганым. Ал эми могул жагын алып карай турган болсокчу, мисалы маселени ата-эне мисалы жаңы нерсе өздөштүрүшү керек. Жаңы чыккан китептерди окушу керек, ошол убакта баласын сатып алып бериши керек, сапаттуу мектептерде окутуш керек балким. Ал жагын алып караганда маанилүүбү? Ал жакта эми баардыгы келип эле мындай караганда баягы материалдык акча жагына такалып атпайбы? Мисалы, сөзсүз түрдө баардык ата-эне жакшы баласынын жакшы болушун каалайт, баласынын өйдө болушун каалайт да, анан кийин кээде баягы ошол каражат дагы баягы кысып койгондо айла жок ошол нерсеге барышып атат. Мисалы, эгерде акчасы бар болсо, жакшы мектепке алып барсын, жакшы кийим алып берсин, жакшы силер айтмакчы китеп алып берсин, окуш керек. Бирок азыркы балдарыбыз, мисалы, мен байкашымча баягы азыр балдардын китеп окуганы аз болуп калды. Баардыгы телефон, технологиянын өсүп өнүгүүсү бир жерде. Баягы көрсө баардык нерсенин медалдын деле оң жагы, тескери жагы бар дегендей элечи. Баардык нерсенин оңу да бар, тескериси да бар. Мисалы, азыркы учурда баягы технологиянын өсүп өнүгүүсү балага оң жагы дагы берип атат, терс жагы. Мисалы, азыркы учурда мен айтат элем, дистанционный сабактарды мисалы азыр баягы пандемияга байланыштуу балдарды окутуп атабыз. Бирок баягы оң жагы, мисалы, биз ал экран жана Google Meet аркылуу балдар менен сабак өтүп атабыз, алардын өңүн көрө алабыз, билимибизди бере алып атабыз да, мындайча айтканда. Бирок терс жагы, ошол бала ошону туура пайдалана албай жатат. Мисалы деген телефонду кечке карап отурат. Өзгөчө жаш балдар, өспүрүм балдар оюнга кирип кетишет дагы, ошол нерсени кечке көзүнө биринчиден ден соолугуна да зыян келтирип атат. Экинчиде бала кечке компьютерде, телефондо отура берсе, агрессивный бала болуп калат экен. Бир нерсе айтсаң жини келип кетет. Мисалы, байкасаңар, ойноп аткан баланы же телефон кармап отурган баланы телефонун алып алгылачы, бала кандай ыйлап, мындай чыр салып ушундай нерсеге келет экен да. Көрсө бунун дагы зыян нерсеси да болуп атат да. Баланын китеп окубай калышы, мен ойлойм, ушул технологиянын өсүп өнүгүүсү. Мисалы, азыр
библиотекага барсаң 1-2 гана адам отурат да, 1-2 гана окурман отурат. А калганын карасаң бүт эле эмне телефондон информация таап аласың. Уже доступно бардыгычы. Мисалы кыскача сен тетека убактыңды кетирип, багы плюс жагы бар да, ал жагы мисалы ошол жак убактын кетирбей эле момент карап аласың. А бирок ошол моментте ошол информация туурабы же туура эмеспи? А бала деген окуп, ушундай болуш керек экен депчи. Мисалы мен ушуга айтат элем, бага өсүп өнүгүүнүн негизинде биз дагы балдарга тарбия бергенде башка методдорду колдонушубуз керек болуп атат. Мисалы азыркы учурда жанагы балдарды кичинекей эле неме мындай видео менен көп нерсени түшүнөт. Жана TikTok деген программа чыгып атат. Мисалы ошону көрүшөт дагы кичинекей элементарный нерседен биз балдар бардык көп нерсени уже түшүнүп алышып атат да. Мен айтат элем ушул нерсегечи, мисалы балдарга дагы багы оюн аркылуу балдарды окутуш керек болуп атат да. Ошол оюн аркылуу багы азыр эми багы бизде айтишниктерибизде эле көп программа жазгандар. Мына ушул программалардын бардыгын мисалы кичинекей балдарга мейли ал оюн аркылуу көп нерсеге жете турган кылып программаларыбызды түзүшүбүз керек болуп атат. Азыркы учурдачы ошондо гана биз баланы өнүктүрүп өстүрө алабыз да. Мисалы баланын азыр деңгээли ушунчалык өсүп өнүгүп атат. Көп нерсеге акылы жетип багы технологиянын өнүп өсүүсүнүн негизиндечи. Анан ошого ушундай программаларды, ушундай методдорду, башкача методдорду колдонуп, балдарды окутушубуз керек болуп атат да. Ансыз биз уже балдарды кармай албай калдык, окута албай калдык да. Мына ушул негиз болуп атат. Суроо туулат да, мисалы жакшы бир журналистте жекебиздин айткандай жазган окуп калдым эле да, мен айтат, мисалы мен ошол балдарымдан артта калбаш үчүн өзүмдү үйрөнөм дейт да. Керек болсо англис тилин үйрөнөм, керек болсо түрк тилин үйрөнөм, керек болсо башка багыттарда өзүмдү өзүм күн сайын өнүктүрүүгө аракет кылам. Анткени эртең апа сиз бул маселени билесизби дегенде жок уулум биздин убакта бул нерсе жок болчу деп калгандан мен уялам дейт да. Ата-энелер азыркы күндө канчалык майын бериш керек бул нерсеге? Башка ата-энелер дагы. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, балдар абдан өнүгүп атат, абдан акылдуу чыгып атышат, аларды башкаруу дээрлик татаал болуп атат деп. Анан бул жерде сөзсүз дагы мен сайын мындай өнүгүүгө туура келип атат. Ооба, сөзсүз түрдө мен буга кошулам. Сөзсүз түрдө баланын багы эмне менен алек болуп жатат, эмнени көрүп атат, эмне кандай азыркы өнүккөн өлкөдө баягы цивилизованный бизде уже өнүгүп атат, технология өнүгүп атат. Ушунун негизинде ата-эне да билиш керек. Ата-эне да үйрөнүш керек. Мисалы байкасаңар 10 жыл, 15 жыл, мейли 20 жыл дейле телефон деген жок болчу. Биз багы неме телефону, кол телефон эмес, багы домашний рабочий телефондор менен гана сүйлөшө алчубуз да. Мына азыр өсүп өнүгүүнүн негизинде бизде улуу адамдар деле ал өнүгүү көрсө багы өлгөнгө чейин калыптанып отурат экен. Жаңы нерсени үйрөнөйүн дейт экен да. Анан ошол нерседен артта калбастан, мисалы ошол өнүккөн нерселерди ата-эне дагы билиш керек да, үйрөнүш керек. Чтобы балдарга өзү айтып бере тургандай болупчу. Антпесе мисалы өзүндө ал нерсени билбесе, анан баласына кантип айта алат, эмне деп айта алат? Анын жакшы жагын айта алабы же жаман жагын айта алабы? Ошол нерсе багы проблема болуп каралат экен да көрүнчү. Бермет айым, мисалы ошол ата-эне руханий жактан дагы, ошол илим, билим, технология жагынан дагы өсүп өнүгүүсүнө мындай учурда бизде шарт барбы? Мындай реалдуу турмушту карай турган болсок, биз мындай жөн гана сүйлөп койбойлу да, мисалы Кыргызстанда алып карасак. Азыр баягы кедей жана байга бөлүнүп калдык да Кыргызстан делечи. Кээ бир үй бүлөлөрдө бар, тамакка жетпей, нанга жетпей аткан, анан аларда каяктагы шарт жок да, балдар алар деле ошо башка балдардай, башка элдин балдарындай көргөн балдардай ошо жакшы нерсеге балдарын үйрөткүсү келет, жана андай бир жакшы жерлерге бергиси келет, үйрөтүш үчүнчү. Анан бирок аларда акча жок да, алар кантип бере алат? Ал эми тиги жакшы жана колунда акчасы бар, каражаты бар эмелер, алар бүт жакка балдарын берип атат, өнүп өстүрүшүнө. Мына ушул жерден айырмачылык болуп калып атат го деп атам да мен. Бирөөдө аябай, себеби Кыргызстанда азыр ошондой болуп атат да. Бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок болуп. Бул маселени чечүүнүн кандай жолдорун көрүп турасыз? Мисалы, жогоруда эле дайым жакшы айтып кетти. Бир колдонмолорду киргизсек, атайын тиркемелерди киргизсек, ошол нерсени бала көчүрүп алып интернеттен, балким оюн аркылуу бир нерселерди өздөштүрсө, өзүнө тил болобу, ошол IT технология багытында болобу, бир өкмөттүк бир деңгээлде
мындай бир иш алып барылып, анан ошол жалпы коомдук катмарына бирдей жете тургандай болуш керекпи? Ошо мен ойлойм бул өкмөт жагынан дагы негизи эле бүт тарабынан ушул китеп чыкса көбүрөөк ушул азыр кыргыз тилинде аз болуп атпайбы китептерчи? Ушул ата-энелер үчүн арналган, балдар үчүн кандай иштеш керек. Анан ушундай силердин окшогон ушундай передачалар ата-энелер үчүн атайын чыгарылса, мен ойлойм, ушул дагы бир аябай балдарга жардам берет беле депчи. Айнизада айымсыздын пикириңиз кандай? Мен бул ойго кошулат элем. Мисалы, азыркы учурда китеп окуу чындыгында чанда болуп калды. Аз эсе деп айтсак болот да. Анан кийин мисалы интернет сайт баардыгы, мисалы, жаштар эле эмес, балдар эле эмес, чоңдор деле сөзсүз YouTube там каналдарды, Instagram деген эң популярный ушундай нерселер болуп калды да. Мына ушундай сыяктуу бир программаны, окуу программасы катары ушу балдарга жеткире турган бир программаларды ойлоп табыш керек болуп атат. Мен азыр негизги көйгөйүм балдарга кантип ушул нерсени жеткирүү керек, ушул проблема болуп атат да азыркы кездечи. Анан ушундай, мисалы, Instagram десе баардыгы жата калып окушат, карашат, түнү менен көзүн нетпей алып атат. YouTube'ду карап атат. Бизде сеттер аябай өнүккөндүктөн мен ойлойм, ушундай программаны атайын окуу куралы катары, окуу программасы катары киргизилсе, балдар ошондон көрсүн, ата-энелер көрсүн, ошол аркылуу балдарга жеткире алабыз го деп ойлойм да. Ушундай деп. Анан ушуга да кошумча айтып кетейин. Баягы ооба ошондой да керек. Анан бирок балдарды кичинекейинен баштап, мен ойлойм, баягы китеп карап окуй электен баштап, ушу китепке кызыктырыш керек го ата-эне. Жомок окуп берип, кичинекей балдарга жомок окуп берсе, алар ушул каармандардай болгусу келет. Кийин уже баягы чоңоюп өзү китеп окуп калганда үйгө көбүрөөк жакшы бир китептерден, тарбиялуу китептерден алып келип койсо, мен ойлойм, бала баягы көнүп калат да, кичинекейинен китепке көбүрөөк басым жасаган ата-эне. Ата-эне да бул жерде сөз түрүндө эметиш керек. Анан ошондо өзү дагы китеп окуп, балдар дагы ошо китепке көбүрөөк кызыга баштайт болуш керек. Мен ушуга кошулуп кетейин дегеним, чын эле балдарды биз көбүнчө кичинекей кезинде баягы телевизор көрсөтүп коебуз, мультик көрсөтүп коебуз. Буну тынч отургузуш үчүн көп ата-эне баягы көрүп тур деп өзүнүн тынчтыгын каалап калышты да. Мисалы, ошонун ордунда балдарга мисалы өзүнүн жашына жараша китептерди берсек, мисалы ошол түшүнө турган балдар түшүнө ала турган жомокторду көбүрөөк берсек да, мына бала ошол нерсени каарманы менен, мисалы ошол каармандарды окуп бергенден бир эле окуп эле берип койбостон, эмнени түшүндү, ошол баладан сурап алганга үйрөтүш керек болуп атат да. Мына ошондо гана биз балдарды туура тарбиялай алабыз деп ойлойм да. Сөзсүз ошол китепти ошентип гана балдарга жеткире алабыз го. Мен баягы азыркы айтылып аткан ойлордон ушундай ой пикир келди да, мага тыянак чыгардым да. Мен жыйынтыктоочу суроолорубуздан бирөө болсун. Ошол ата жана уул, эне жана кыз тарбиясында ошо ата-энелерге кандай кеңештериңиздер бар? Кыскача токтолсоңуздар. Мен айтып кетет элем да, бир эле кыз бала, эне кыз баланы гана тарбиялап, ата уулду гана тарбиялабастан экөө тең бирдей кыз баланы дагы, эркек баланы дагы, ата дагы, апа дагы тарбиялаш керек го деп ойлойм да, экөө тең бирдей. Анткени атанын бир өзүнүн орду бар. Эне айта албаган, эненин да өзүнүн орду бар да, эркек балага да айта турганда, аны ошого экөө тең бирдей жакшы тарбия берсе, эгерде экөөнүн алган бала тарбия, талим алса, анын бир мээримин, чачкан мээримин алса, баладан сөз түрүндө жакшы инсан чыгат го деп ойлойм. Татыктуу, жакшы уул чыгат го. Элзадайым. Мен деле кыскача кошулам Бермет айымга. Сөзсүз түрдө баягы ата-эне үлгү болуш керек. Ошондо гана ата-эне баягы өзү мындай акылдуу, бардык жагынан ойлонгон ушундай адам болуш керек да. Ошондо гана биз балдарга туура тарбия бере алабыз деп ойлойм. Мисалы, атаны көрүп, ошон үчүн айтат эмеспи, баягы адамды анын айтканынан эмес, анын жасаган ишинен байка депчи. Ата-энеңдин баягы карап отуруп, сен баягы кичинекей кезинде бала деген кичинекейинде ата-энесинин курамында өсөт да, чоңоюп өсөт да. Анан бала деген ошол ата-энесин көрүп, ата-энесин сүйлөгөн, ата-энесинин мамилесин, бири-бирине жасаган мамилесин карап туруп, бала чоңоюп өсөт экен. Мына ошонун негизинде бала тарбияланып өсүп атат, коомго ошондой мамиле жасап атат да. Анан сөзсүз түрдө мен айтар элем, жаштарга өзгөчө ата-эне өзүңөр билимдүү болгула, өзүңөр акылдуу болгула, өзүңөр үлгүлүү болгула, балдар үчүнчү.
ошондо гана силер татыктуу баланы күтө аласыңар, татыктуу баланы өстүрө аласыңар, ушуга айта алат элеңер да. Мына кыска. Сиздерге чоң рахмат. Эми биз ар бир үй-бүлөдөн наристенин күлкүсү жаңырып, ошол жерде татыктуу тарбия алган, билимдүү, элдин эртеңкисин ойлогон балдар чоңойсун, алар ата-энесине кайрымдуу болсун, мекен үчүн күйгөн жаштардан болсун деген тилек менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кадырман угармандар, бүгүн биз ата жана уул, эне жана кыз тарбиясы темасын талкууладык. Бүгүнкү биздин конокторубуз Кыргыз Билим берүү академиясынын илимий кызматкери Бермет Алымбаева айым, ошондой эле педагогика илимдердин кандидаты Элзада Сабырова айымдар болушту. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм, бул нерсе ата-энелер үчүн абдан пайдалуу болот деп. Кадырман угармандар, ошондой эле теле көрүүчүлөр, биздин берүүнү кайталап баралдын Facebook баракчасынан көрсөңүз болот. Берүүнү мен Айжамал Толбай алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз.